Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 25 август 2024 жыл мен сіздерге Фурқаттың центріне жақын эле жерде жайгашкан Бөрүбаев көчөсүнөн сатыла турган мансаптуу даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Жери 10 соттуктан ашык. Суу, свет, местный септик бардыгы бар экен. Природный газ болсо жакын эле жерге келип калган деп маалымат берди. Анан туугандар, бир жакшы жери сатылуучу үйүбүз мына ушундай Ош Алай трассасына жакын, ашып кетсе 100 метр чыгат. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака 700 метр түз жүргөнүңүздөрдө мына ушундай чоң жолдун боюнда оң тарапта Бөрүбаев көчөсү жайгашкан. Мына жерде жазылып турат. Ушул көчөгө кирип 100 метр жүрүп барсаңыздар, мына жерде канал бар. Ошол каналдын жанында эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына үйдү көрүп атасыздарбы туугандар? Мына ушул үй сатка чыгып атат. Бара бериңиздер, маалымат берем. Өтө жакын. Ушул каналдын жанында эле сатыла турган үйүбүз жайгашкан. Мына ушул үй сатка чыгып атат. Эң жакшы жери каналдын боюнда жайгашкан. Анан мына чоң Ош Алай трассасына 100 метр гана чыгат туугандар. Жолдору асфальт экен. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээси номер болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер туугандар. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Бул үйдү алып өзүңүздөр жашасаңыздар болот, же болбосо под бизнес катары дагы колдонсоңуздар болот туугандар. Себеп дегенде Фуркатты билесиздер, эл өтө жеш жайгашкан. Бул үйдү алып, мисалы, арендага берип койсоңуздар болот, же частный садик ачып койсоңуздар болот. Кыскасы варианттары өтө көп. Ушундай көрүнүштө үй 4 тарабы тең плескоблок забор менен тосулуп, чек аралары такталган. Анан мына жакта воротасы, аркасы бар экен. Ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Мындайча айтканда, чек арасы туугандар ушул жерден башталат. Анан плескоблок забордун аягына чейин. Фуркаттын центрине деле жакын. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мына ушундай сонун жерде жайгашкан. Частный садик ачып койсоңуздар менимче жакшы бизнес, актуальный бизнестердин бири. Же болбосо мал жерде иштегендер көп экен. Бул үйдү арендага да берип койсоңуздар болот туугандар. Кыскасы под бизнес катары алсаңыздар болот, же болбосо өзүңүздөр алып жашасаңыздар да болот. Сатылуучу үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 10 соток туугандар. Документ боюнча кызыл китеби бар, документтери бүт бардыгы так. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар. Үйдүн ичине сыртына кран орнотулуп, суу чыгарылган. Суу, свет бар. Природный газ деле келип калыптыр, жакын эле жерге. Природный газ деле секин-секин келип калат. Анан бул үйдүн өзүнүн местный септиги бар. Киргениңиздерде мына үйдүн алды брусчатка. Мына жака бурулсаңыздар ушундай бош орундук. Кийин 3 очок, гараж кылсаңыздар болот. Варианттары көп. Так, бул жагы болсо өйдө тарабы, огород, көчөттөрдүн түрлөрү мына ушул тарапка эгилген туугандар. Мына ушундай. Мага жаккан жери кеңири туугандар. Документ боюнча 10 соток, фактически андан деле мындай эсептеп көрсөңүздөр көп чыгып калат. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Мансард типтүү үй, 5 бөлмөдөн турат, ремонттору жакшы, келесиздер, жашайсыздар. Жакшы жери паровой отоплениянын батарейкалары ар бир бөлмөдө орнотулган. Азыр аягына чейин чыдап көрсөңүздөр, бардыгын көргөзүп берем. Узун турасы 15ке 8 туугандар. Мына бышкан кирпичтен тургузулган үй, состояниясы жакшы экен. Кирип келе бересиздер ушундай. Корондагында ал көргөзүп коеюн, көрдүңүздөр. Киргениңиздерде бул коридору. Оңго бурулсаңыздар, бул эң чоң бөлмөсү. Айнек терезелери пластик, темир тосмолор менен отоплениянын батарейкалары орнотулган. Бул ошондо биринчи бөлмөсү болду. Анан солго бурулсаңыздар, мына бул дагы бир бөлмө. Спальня кылсаңыздар болот. Мына жагында деле бош орундуктар бар экен. Бул жака кирсеңиздер, мына кухня кылып алсаңыздар болот. Чай ичип, сүйлөшүп ушул жерде тамактанасыздар. Отоплениянын батарейкалары бар. Кийин оңой эле үйдү жылып турасыздар. Анан бул үйгө туугандар экинчи эшик менен дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул ошондо отдельно кухнянын санузелдин эшиги. Печка орнотулган. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып тамак сатып аласыздар. Бул жагы кухня, ошондо. Бул жагы котелный, раковина деле бар экен. Бул жак болсо, мына раковина, күзгү унитаз, ванна, ресторан бардыгы бар. Бул ошондо санузел болуп калат. Негизинен жакшы. Ошондо бул биринчи кабаты болду. Айттым, үйгө бул эшиктен, же болбосо бул эшиктен
кирип чыгып турсаңыздар болот туугандар. Так, мына лестницасы даяр, чыгып келе бересиздер. Оңго бурулсаңыздар, бул ошондо 4-чү бөлмөсү болуп калат. Мына туугандар, караңыздар. Жакшы негизинен мына көп деле мындай ылдый эмес экен, потолоктору бийик, жакшы экен. Мына туугандар, бул ошондо 5-чи бөлмөсү болуп калат. Өтө сонун. Анан мына жерден ачсаңыздар, кийин ушул жерде мындай чоңойтуп балкон кылып алсаңыздар болот. Панорамный, шамал жүгүрүп турат, себеп дегенде суунун бою. Анан мына чоң ошалай трассасына жакын. Ушундай көрүнүштө жакшы, негизинен сонун үй экен. Көп деле чоң эмес, көп деле кичинекей эмес, сонун компактный үй экен, мага жакты. Эң негизгиси мына бышкан кирпичтен тургузулган. Бул жанагы экинчи эшиги, санузелге, котелныйга, кухняга ушул жактан кирип чыгып турсаңыздар болот, өзүнүн отдельный эшиги бар. Анан туугандар, мына үйдүн сыртына, ичине сууну чыгарып койгон. Көрөсүздөр, Фуркатта суу боюнча маселе жаралбайт. Үйдүн сыртында 2 кран бар экен, үйдүн ичинде санузел бар экен. Ванна, аристон, унитаз бардыгын орнотуп коюптур. Даяр эле экен, мындай айтканда. Мына өйдө тарабын караңыздар, границалар такталган. Эки тарабында тең коңшулары жашайт. Калган эки тарабы болсо көчө тарапты карап калат. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Документ боюнча 10 соток жери, фактически мындай эсептегенде андан деле көп чыгат. Эсеп түшүндүрүп бердим. Мына септик туугандар. Бул жагы сырткы ажалкана. Мына ушундай. Эми кийин ээсине чалып өзүңүздөр да келип маалымат алып кетесиздер туугандар. Колдон келишинче маалымат бердим. Анан документтери так экен. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит бардыгы жакын. Фуркаттын центрине ашып кетсе бир 600-700 метр чыгат. Ош шаарына 5-10 минутада кеңири кирип барасыздар. Эми туугандар, сатылуучу ушул үйдүн сиздерге баасын айтайын, көпсүлөбөйүн. Баасы $110,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө дагы жакшы кеми бар дейт. Өзүңүздөр деле билесиздер, балким $100,000 берет, балким 90-га берет. Эми келип өзү менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз жөн эле реклама кылабыз. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай даяр Фуркаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Жери 10 сотуктан ашык болуп атат туугандар. Ушуну эске алып коюңуздар. Башка үйгө барсаңыздар билесиздер, 5 сотук, 6 сотук болуп калат. Бул жерде 10 сотуктан ашык туугандар. Жерин эске алыңыздар. Жер азыр өтө кымбат болуп атат. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун даяр үйдү колдон чарбаңыздар. Мага жакты туугандар.